Өлкө башчы Садыр Жапаров Алайга көчүп келген памирлик кыргыздар менен жолугушту. Борбор калаада эң ири калкты тейлөө борбору ачылат. Бишкекте 2021 жылдагы алгачкы вело жарыш болуп өттү. Памирлик кыргыздардын кыйынчылыктары мени дайыма тынчсыздандырып келет. Мен аларды тарыхый мекенине толугу менен көчүрүп келүүнү көптөн бери каалап келгем. Эми ушул тилектеримди ишке ашырууга ниеттенип жатам, деди Садыр Жапаров бүгүн 4-апрелде Ош облусунун Алай районундагы Талды суу айылына Афганистан Ислам Республикасынын Кичи жана Чоң Памир аймактарынан көчүп келген этникалык кыргыздар менен болгон жолугушууда. Мамлекет башчысына өлкөнүн өкмөтү Талды суу айыл өкмөтүнөн этникалык кыргыздар үчүн турак жай курууга жер бөлүп бергендиги маалымдалды. Мамлекет тарабынан Талды суу айылына 11 үй курулуп, аларга 17 үй бүлө жайгаштырылып, үй тиричилигине жана азык-түлүгүнө жардам көрсөтүлгөн. Бюджеттик каражаттардан тышкары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана демөөрчүлөр тарабынан каржылык жардам берилген. Президент ошондой эле көчүрүлүп келип жайгаштыруу мерчемделип жаткан Памирде калган афгандык кыргыздарга Чоң Алай районунун Кашка суу айылындагы Бурган суу участкасына турак жайларды куруу долбоору менен таанышты. Мамлекет башчысы жергиликтүү бийлик органдарынын көңүлүн памирликтер үчүн бирдиктүү конушка зарыл болгон жер тилкелерин тезинен трансформациялоого бурду. Конушка билим берүү жана социалдык мекемелердин курулушу сөзсүз каралышы зарылдыгын белгиледи. Ал бул маселени иштеп чыгууну быйыл баштоо керектигин кошумчалады. Памирлик кыргыздар менен болгон баарлашууда Садыр Жапаров калган афган кыргыздарын ушул жылдын мезгилине чейин өз мекенине көчүрүү ниети жөнүндө айтты. Бул үчүн мамлекетте жетиштүү күч жана каражаттар бар. Анын белгилешинче, 2017 жылы көчүрүлүп келген памирлик кыргыздар көнүшө албай кыйынчылык тартып жатышат жана өкмөттөн дайыма жардам суроого аргасыз болушууда. Бул маселе менин жеке көзөмөлүмдө болот. Биз аларга жардам беребиз жана жер которгон адамдарды жылуулук, электр энергиясы жана башка керектүү нерселер менен камсыз кылууга каражат бөлөбүз, деп баса белгиледи президент. Памирлик кыргыздар өзүлөрүнүн кайрылуусун мамлекет башчысына беришти. Анда мекендештерин жылуу кабыл алып, жаңы жерге жайгашууга жардам бергендиги үчүн ыраазычылыктар айтылган. Үстүбүздөгү жылдын 9-апрелинде Бишкекте эң ири калкты тейлөө борбору ачылат. Бул тууралуу премьер-министр Улукбек Марипов Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Анын айтымында калкты тейлөө борбору Бишкектеги Элдорадо соода түйүнүндө жайгашкан. Ал мекемеде ишкерлерди тейлөө борбору да болот. Борборлор заманбап, учурдун талабына жооп берет. Мындан тышкары бир топ райондордо да борборлор ачылмакчы. Учурда даярдыктар жүрүп жатат. Мунун баары кезектерди жоюу, кызмат көрсөтүүлөрдү жөнөкөйлөштүрүү багытында жасалууда. Калкты тейлөө борборлору эми 6 күн иштейт. Бул да болсо эл үчүн жардам болот деп ойлойм, деди Марипов. Ошондой эле премьер-министр өлкөнү санариптештирүү багытында жасалып жаткан иштер улантылаарын айтты. Бүгүн 4-апрелде Борбор калаада 2021 жылдагы алгачкы вело жарыш болуп өттү. Бул тууралуу Бишкек мэриясы кабарлады. Маалыматка ылайык, вело жарышка Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов да катышты. Вело жүрүшкө катышкандар Адинай паркынан чыгып, Айтматов проспекти менен Масалиев көчөсүнө чейин барды. Ал жерден чыгышты көздөй бурулуп, Токомбаев Жети Кашкаева көчөсүнө чейин жетип, кайра Токтоналиев көчөсүндөгү Ден соолук паркына келип, жалпысынан 10 чакырымдык жол жүрүштү. Велосипедчендердин коопсуздугун камсыздоо үчүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери 3 унаа менен көзөмөлдөп, тез жардам кызматкерлери коштоп жүрдү. Кыргыз гидромет агенттиги келе жаткан аптага карата аба ырайы тууралуу маалымат берди. Маалыматка караганда, аптанын экинчи жарымы жылуу болуусу болжолдонууда. 5-апрель күндүз жана 6-апрель түнкүсүн өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында жаан жаап, тоолуу аймактарга кар түшүшү мүмкүн. 6-апрель күндүз жана 7-8-апрелде күн кайра жылып, жаан жаабай турганы айтылды. 9-апрелде жана 10-апрелде түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. 10-апрелде күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад областарынын кээ бир райондорунда жаан жаашы ыктымал. Калган аймактарда күн ачык болуп, абанын температурасы дээрлик өзгөрүлбөйт.